Орусияда иштеп жүрүп, федерациянын кара тизмесине кирип калган кыргызстандык эмгек мигранттар үчүн мыкты мүмкүнчүлүк. Эки өлкөнүн президенттеринин макулдашуусу менен бул жаатта мекендештерибизди колдоо чечими кабыл алынды. Ага ылайык алдыдагы 2,5 айда федерация аймагында майда барат мыйзам бузуп, кара тизмеге алынгандар Орусия аймагынан чыгып, кайра кирип, андан аркы жашоосун жаңыдан тагыраагы мыйзамдуу баштай алышат. Миграциялык мунапыс тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында. О, кыргызым, акылыңды жыйначы, мени эмес, өзүңдү өзүң сыйлачы. Ойлобостон келечекти тереңдеп, кайтпай үйгө узап кетти тыйласы. Нурсултан Москва шаарында 7 жылдан бери жашап иштейт. Ал айдоочулук менен алектенип, машина алып, кичи мекенинде үй салып, дагы иштөөсүн улантып келет. Көбүбүз жакшы эле ушул жактан иштеп, жакшылыктарды кылып, тапканыбызды Кыргызстанга жумшайбыз, жакшы иштерибизге жумшайбыз, ата-энебизге жумшайбыз. Ошондорго жеңилдик болмок, кыйла жеңилдик болмок. Расмий маалыматтарда Орусияда 800 миңге чейин кыргызстандык эмгектенет. Басымдуусу Москвада. Соңку жылдары федерация миграция мыйзамдарын катаалдатканы, көптөгөн эмгек мигранттары майда тартип бузуп, алардын жоонтобу өлкөнүн кара тизмесине киргизилген. 3 жыл мурда тизмеге киргендердин саны 150 миңдей кыргызстандыкты түзгөн. Өлкөдөн чыксак кайра кире албай калабыз деп жүргөн мекендештер үчүн жакшы жаңылык. Эки мамлекеттин башчыларынын чечими менен алдыдагы 2,5 айда 20 миңге чейин кыргызстандыктын кара тизмеден чыгуусуна шарт түзүлдү. Көчөдө тура эмес жерде өтүп кеткен жолдон, ошондой эле майда мүмкүн атайын белгиленбеген жерде тамеки чеккен, ушул сыяктуу майда мыйзам бузууларды бузган, акыркы 3 жыл ичинде бузган жарандар, ошондой эле мурун киргенде Россиянын аймагына 30 күндүк бизде мөөнөт бар, миграциялык каттоо. Ошол мөөнөттү бузуп, андан кийин жүрө берген биздин жарандар биринчи келгенде. Анан азыр чыкпай жүрө берген жарандарга кара тизмеден чыгууга укук бар. Кабар Орусиядагы мигранттар арасында бат эле тарады. Жаңылыкты угуп кубанып турушат. Тартип боюнча жеңил айып менен кара тизмеге алынгандар 10 декабрга чейин Орусиядан чыгып кайра кириши керек. Прием болгондо мурункудай эл ызчылбай электронный очередь боюнча биякта мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына электронный очередь иштеп жатат. Ар бир адам бир талонду алып, спокойно кирип кабыл бияктан. Күнүнө бир 200-250 адамдай кабыл алабыз. Миграциялык мунапыс тууралуу толук маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен жана федерациянын аймагындагы консулдуктардан алса болот. Бурулай Пусурманкулова, Үсөн Көлбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.